Урматтуу бүтүрүүчүлөр жана ата-энелер, көптөн күткөн күндө келип, мектепти ийгиликтүү аяктаганы тууралуу күбөлүктөрдү тапшыруу аземине да келип жеттик. Аталган иш-чараны өткөрүүдө Ички иштер министрлиги тарабынан коопсуздук чараларын көрүү максатында уюштуруу башкаруучулук чечимдер иштелип чыгып, жер-жерлерге аткарууга жөнөтүлдү. Ага ылайык коопсуздук иш-чараларын камсыздоого республика боюнча 5000 жакын милиция кызматкерлери билим берүү мекемелеринде кызмат өтөшөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы рейдтик иш-чаралар өткөрүлөт. Урматтуу ата-энелер жана мугалимдер, балдардын мектепти аяктоо аземин жогорку уюштуруучулукта өткөрүп, мыйзамсыз аракеттерге жол бербөөңүздөргө чакырып кетет элем. Тилекке каршы акыркы коңгуроо аземин өткөрүүдө дагы коюлган чектөөлөргө карабастан айдоочулук күбөлүгү жок балдарга унаа башкарууга жол берген учурлар дагы болбой койгон жок. Андыктан ата-энелерге, мугалимдерге жана бүтүрүүчүлөргө кайрылып кетет элем. Кортеждерди түзүп айдабай, унаанын терезесинен tulku боюн чыгарбай, бүт темчиликтерин ичпей, коомдук жайларда тартипти бузбай, уруксаат берилбеген жерлерде сууга түшпөй, унааларды өз алынча башкарууга бербей, ата-энелердин жана мугалимдердин көзөмөлүнөн чыгарбооңуздарды суранып кетет элем. Бул күн балдардын жана ата-эне мугалимдердин элесинде жакшы жагынан эсте калышы керек. Өзүңөргө жана жакындарыңарга аяр мамиле кылыңыздар.